Assalamu alaikum. Mekendеш медиа YouTube каналының көршілері, саламатсыздарбы? Туғандар, біз сіздерге бүгін бір инкубатор менен 10 бизнестің түрін жасаса боло турган жақсы идеяларды айтамын. Видеоны аяғына чейин көріңіздер. Видеоға лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар, сұраныч. Туғандар, бүгін инкубатор туралы болмақчы. Ушул тоқ бизнес кылам дегендер, кандай инкубатор алсам деген көп суроолор туулат. Кандай эмеден баштасам дегенде бюджетный вариант, же болсо профессиональный, жогорку мындай көп эмеде көп көлөмдө кандай видеолуу эмелерди жасасам болот, кыскасын айтканда бизнес түрлөрүн жасасам болот дегенде мен сиздерге бир өзүмдүн оюмду, сунуштарымды айтам. Сиздер өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө, өзүңүздөрдүн шартыңыздарга жараша аткара бересиздер. Эң бюджетный вариант туугандар, мен мынабул ушул бизнести биринчи баштаганда мына ушул аппарат менен башталганмын. Бул аппаратты мен иштеткен, колдонгон адам катары өтө сонун аппарат деп айта алам. Буга колдонгондор бардыгы эле ыраазы эле, көпчүлүгү. Андыктан ушул нормал уперди колдонгондор комментарий жазып койсоңуздар, кандай сиздерде кандай болду жыйынтыктары дегендей. Мен бул нормал уперди башында ушунда баштаганмын. Бул нормал упер 72 жумурткалып батат. Абдан сонун аппарат. Эң стартовый бизнеске жакшы десем болот. Үйрөнгөнү, анан үйдө отурган эжелер, жеңелер, апалар, сиздер дагы ушундан алып эле кышта үйүңүздөрдүн отурган үйүңүздөргө эле коюп алып, жожо ачырып чыгарсаңыздар болот. Бул кандай жакшы жактарын айта кетсем, бул нормал упер аппаратына 72 жумуртка батат, тооктугу 72 жумуртка батат. Эгер Адлердин жумурткалары болсо 75 штук, 76 штукка чейин батат. Себеби Адлердин жумурткасы бир аз кичинераак болот, ошол себептүү. Анан бул жерде колдонушу өтө жөнөкөй. Мына ичинде бир эле лотогу бар. Бул жакка салынат, мындай эмеде салынып, анан өзү автоповороттору бар. Бул азыр мына жерге түшөт, мен просто чыгарып койгом. Анан бул жакта астында көрүп атасыздар. Мындай чыгарып туруп көрсөтөйүн. Мына эки лоток эки жагына коюлат. Суу куйганда ортодо лоток болот дагы. Мындай воронка менен лотокту ичине коюп алып туруп, үстүнөн суу куясыздар. Өзү влаганы бул жактан вентилятор менен температура бул жактан полный өзү контроль этет. Жумуртканы тиздиңиздер. Тизгенде 30 градуста кыйгач кылып алып туруп тизесиздер. Учу астына болуш керек жумуртка. Дагы томток жагы үстү жагында болуш керек. Андан сырткары койгондон кийин бул жакта влажности 55ке коюп коесуздар, башында стартовый. Анан 19 күн туугандар мынантип 70ке түшүрөсүздөр влажность көтөрүш керек. Көпчүлүк ушундан ошибка кылышат. 19 күнү влажностьты көтөрөсүздөр. Себеби жумуртка скорлупа сыртындагысы жибип, уже жожо ачканга ыңгайлуу болот. Анан мен ушул азыр мынабу чоң аппаратты көрүп атасыздар. Бул чоң аппаратта мен ушул аппараттын инженерлер менен ушул компания менен связым бар. Алар мага көп секреттерин үйрөтүшөт. Ошолордун бир секретин да айтып кетейин. 19 күнү мага үйрөткөн технологиясы боюнча бир аз жылуу сууга марганцовканы кичине аралаштырып туруп, сууду кичине эле кызартсак болду, көп эмес. Ошонун 3 саат, 4 саатта бир 19 күнү болгондон кийин автоповороту токтотосуздар туугандар. Бул жерде мынаны бассаңыздар, мына жерде полный эмеси бар. Поворот инструкциялары бар, китебин окусаңыздар полный көрсөтүлгөн. Мен азыр бул жерде розетка жоктугуна байланыштуу мен көрсөтө албай атам. Колдонушу интернетте да бар, обзорлорун көрсөңүздөр болот. Ошол 19 күндө мен айткандай жылуу сууга кичине марганцовкадан себесиздер дагы. Ар 3 саат, 4 саатта крышкасын ачып туруп, крышка жаак болот. Сөзсүз жаак туруш керек. Анан жаак турасыздар. Бир күндө дагы бир айта кетчү, бир күндө бир маал где-то бир 1 минут ачып туруп кайтып жаап койсоңуздар эчтеке болбойт. Температура түшөт. Бул жакта тит-тит деп добуш чыгарат, ал эчтеке болбойт. Өзү температура норма болгондо ал звук өчөт.
неме кыласыздар дагы унутуп калдым азыр. Ошол 19 күндө суу себип ар 3 саат 4 саат 21 күнгө чейин ар 3 саат 4 саатта мындай баягы айнек жуугучтар менен ошол марганцовкадан кошуп суу себип койсоңуздар жакшы болот. Себеби мага орустардын айткандары боюнча тукумдун жумуртканын сыртындагы микробтор, көп баягы зыянкеш нерселер өлөт экен да. Өлүп, ошол жөжөгө мындайча айтканда зыяны тийбейт экен. Кыскасы ошондой. Дагы бунун плюс жагы, эгерде свет өчүп калса, туугандар, мына бул жерде плюс минусу бар. Кадимки эле машинанын аккумуляторуна коюп туруп, улап койсоңуздар, аппаратыңыздар иштей берет, токтобойт. Бул светке эч кандай эмеси жок. Анан иштей берет. Эгерде свет өчүп, аккумуляторуңуздар заряды дагы отуруп кала турган болсо, мына бул жерде тешиктери болот мына туугандар. Ошол тешиктерди пахта менен жаап, бирдеке менен материал менен жаап, үстүн орап койсоңуздар 1 саатка чейин, 2 саатка чейин дагы эчтеке болбойт. Негизгиси ушу аккумулятордо иштейт, ошонусу жакшы. Анан жеңил. Бунун баасы где-то 15-16 миң турат Кыргызстанда сомго. Бишкекте бар. Эгер кааласаңыздар алдырып берем. Адресин дагы берем кааласаңыздар. Мен ортого түшпөйм, акчасын да албаймын, да ортого түшүп атат посредниксин деген ойлор келбесин. Өзүнүн акчасы калайм, кааласаңыздар адресин берем. Анан мына бул аппарат боюнча, туугандар, бул өтө чоң аппарат. Мунун акчасы да кымбат. Анан бул NBF деген профессиональный аппарат, 1500 жумуртка батат. Бул полный современный аппарат. Бул жакта как монитор кадимки эмеде иштейт. Телефонго эле экран менен иштетесиздер. Бунун өзгөчө жактарын айтып берейин. Өзгөчө жактары обзор кылсам. Сиздер эгерде мисал үчүн тооктон сырткары индюк, бөдөнө, мына индюк, мына тоок 5 программа камтылган бул жерде. Бул жерде 5 программа камтылган. Булардын 5 программасы мына компьютерде бар. Ал деген кандай? Колдонуш өнөкөй эле. Например, мисал үчүн сиздер бөдөнөнү жумуртканы сала турган болсоңуздар, мисалы да, режимди басасыздар. Бул жерде мына көрдүңүздөрбү? Даяр турат программалары. Сиздер то есть влаганы, температураны эч кандай мындай настроить этпейсиздер да. Мисалы үчүн перепелду ушундай басып туруп эле стартты бассаңыздар болду. Бул автоматически бөдөнөнүн программасы койтот. Бул жерде программалар полный алмашат автоматикалык түрдө. Болду. Сиздердин бир эле кызматыңыздар бар. Бул жакта суу бар. Көрдүңүздөрбү? Идиши бар. Ошого суусун карап турасыздар. Ада болсо эле куюп коесуздар, болду. Сиздердин кызматыңыздар ушул. Калган жагыны бул компьютер полный эме кылат. Анан мисал үчүн индюктун жожосун ачырып чыгарып бизнес кылсаңыздар болот. Бөдөнөнүкүн ачырып бизнес кылсаңыздар болот. Өрдөк бизнес кылсаңыздар болот. Каздыкыны бизнес кылсаңыздар болот. Андан сырткары фазан, кекилик, кыскасы көгүшкөн, кыскасы не болсо ача берет да бул аппарат. Эң негизгиси бул токуштукун дагы ачат. Бирок токуштукуну бул жерде настройкадан ручной кылыш керек болуп калат. Бирок аны дагы мен ачырып көрө элекмин, бирок жакында буюрса кийинки жылы план кылып атам, ачырып көрөм деп атам. Же быйылбы насип кылса. Ошол эле. Анан свет өчкөндө деген суроо болушу мүмкүн. Эгерде свет өчө турган болсо, бул аппарат 5 саатка чейин, 4,5-5 саатка чейин температура эчтеке болбойт. Генератордун да кереги жок. Эчтекенин кереги жок. Анан ошо 5 саатка чейин температура өзү ичинде сакталат. Мен уже практикадан өзүм көрдүм. Свет өчтү былтырлары, эч кандай коркунуч болбоду. Кудайга шүгүр, ошо 4-5 саатка чейин свет өчпөй, жакшына өзүнүн эмесин кармап берди. Ошол өзгөчөлүк. Анан бул аппараттын эң дагы бир өзгөчөлүгү мына бул көрүп турасыздар. Бул мына жерде датчиги бар. Ушул датчик бул эң өзгөчөлүгү ушул. Бул аппараттын датчик жумуртканын ичиндеги температураны мына. Мисалы үчүн, азыр бул жерде жумуртканын ичинде температура азыр мына 37,7 деп турат. Мына көрдүңүздөрбү? Мына азыр. Яйцо деп турат программада. Бул фактически негизги ушу мынабы программа коюлган. 37,5 бул программасы, бул компьютердин койгон. Влага дагы ошол.
азыр мына нормада турат. Баары бири-бириге дал келип атат, значит бар жок ичинде идеал. Анан өзү ичинде проветривание кылат, абаны алмаштырып турат. Бул жакта воздухтары бар, үстүндө дагы бир вентиляциясы бар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү булардын арка жагында азыр бул жерде мынандай атайын кымбат баалуу бул дагы штиль деген стабилизатор коюп койгонмун. Стабилизатор бул токту көбөйүп кеткенде, азайып кеткенде кармап берип турат. Ушундай. Туугандар, эгерде сиздер ушул аппарат кызыккан болсоңуздар, кааласаңыздар мен алдыртып берем, кааласаңыздар өзүңүздөр алып алыңыздар, мен адрестерини беремин. Бул фирма менен мен связым бар, Москвада турат бул фирма, компания. Кааласаңыздар сиздерге дагы алдырып берем. Комментарийге жазып коюңуздар. Бунун выводной дагы бар. Выводной дегени түшүнбөгөндөргө отдельный болот. Баягы жожо чыгарган учурда бул лотокторун алып туруп выводнойго салсаңыздар, ошол жактан чыгара берет. А бирок бул аппараттын өзүндө деле выводною бар. 19-күнү бул лотокту түздөп коем мен. Анан бул жакта эмнеси өзгөчөлүгү дагы. Бул жерде кайсы күнү инкубациянын кайсы күнү ошол дагы жазылган да бул жерде. Туугандар, мына. Инкубациянын 11-күнү 15 саат 54 мүнөт болду мына. Көрдүңүздөрбү? Мына тооктун жумурткасы турат. Тооктун жумурткасы кайсы программа койсоңуздар ушинтип чыгат. Влажность полный бар. Бул жакта мына светтики. Свет өчүрүп, жандырып койсоңуздар болот каалагандай. Кыскасы ушундай. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, мисалы үчүн, эгерде сиздер тоок бакпасаңыздар деле, мисалы үчүн, эме бакпасаңыздар деле, башка нерсе бакпасаңыздар деле, мисалы үчүн, акчага бирөө жумуртка алып келсе, акчага кызмат услуга менен дагы иштесеңиздер болот. 1,5 миң жумуртка батат. Мисалы үчүн 20 сомдон ачырсаңыздар, канча болот? Ону 200 болот. 2000. 1000 жумурткаңыз 20 миң. 500 жумурткаңыз ошондо 25 миң болуп калабы? Мына ушундай дагы ыкмада иштесеңиздер болот. Мисалы үчүн индюктукун өзүнчө баа кылып, тооктукун өзүнчө баа кылып, ушундай услугалар менен дагы иштесеңиздер болот. Например, мен азыр бир досум 150 жумуртка коюп кетти, суранды, мен ачырып бердим, мен жөн эле, мисалы үчүн. Мисалы үчүн 2 лотогум мына пустой эле турат. Мисалы үчүн да. Ошого эле мисалы үчүн мен дагы эле койсом болот да. 3-4 миң, 5-6 миңге иштеп коем да, например. Бекер эле турат да. Кыскасы өзүңүздөрдүкө ошентип коюп деле иштесеңиздер болот. Ушундай жактары бар. Ошондуктан бул аппаратты мындайча айтканда фирманын, компаниянын баягы эмелери айтышы боюнча канчалык чоң алсаңар, ошончо окупаемость өзүн өзү актаган тез болот экен да. Мисалы үчүн бул уже өзүн өзү актады, например. Былтыр эмес, мына быйыл актап бүттү да, например. 2 жолу чыгарганда, уже даже 1 жолу чыгарганда деле актап коет. Ошондуктан булардын кичинелери деле бар. 50-лүк бар, 400-лүк, 200-лүк, 600-лүк, бирок алар кымбат түшүп калат. Себеби ошол эле буларга мен сурасам, эмнеге андай кымбат десем, ошол эле аппарат, ошол эле запчасттар кетет экен, бирок бунда объем чоң болгон үчүн, көп жумуртка баткан үчүн тез актайт экен. Ошондой туугандар. Эгер башталамын, каражатым жетпейт дегендер, мындан баштасаңыздар болот. Бул Кыргызстанда тапсаңыздар болот. Кааласаңыздар мен алдыртып берем сиздерге. Кааласаңыздар адресин берем, экранга номер калтырып коем. Жазсаңыздар болот. Анан менде Тоджон астафирулла, өткөндө мурдагы видеодо Адлер тоокторун киргизгем. Адлер тоокторун алам дегендер болсо, экран астында номерлерге кайрылыңыздар. 100гө жакын мекиш бар. 10-15 короз бар. Полный сатылат, оптом. Бул аппаратты дагы алдырам десеңиздер, мен алдырып сүйлөшүп берем. Анан кантип колдонуш жолдоруну мен полный ошол фирма менен сүйлөшүп сиздерге өздөрү үйрөтөт. Мен айтып дайындап берем. Мен эч кандай ортого түшпөйм, акчаңыздарды деле албайм. Болгону сүйлөшүп сиздерге жардам кылам. Менден кызмат ошол эле. Ошондуктан аппаратты башталгандарга, эми бизнес баштагандарга мен ушуну алууну сунуштайм. Анан уже действующий эме кылгандарга мен ушуну алам. Анан колдо жасалган китайский аппараттарды мен
чынын айтсам ичим чыкпайт аларга. Себеби аны колдонгон эмесмин, колдонгондордун дагы көбүнөн уктум. Бирөө мактайт, бирөө жакпады дейт, дагы башка дейт. Ошондуктан мен мына колдонуп аткан фактически ушул аппаратты колдонуп атам. Ошондуктан мен сиздерге ишенимдүү түрдө айта алам, ушундай аппаратты алсаңыздар, сиздерге плюс жактары көп. Плюс жактары көп. Гарантиялары бар дегендей. Кыскасы ушундай. Видео жаккан болсо лайк басып коюңуздар туугандар, комментарий жазыңыздар, сураны сиздерден, өзүңүздөрдүн оюңуздарды, пикириңиздерди жазып коюңуздар. Мен дагы сиздерди ушундай бизнес кылып, сиздер дагы тоок багып ушундай бизнес идеяларды кылсаңыздар деп тилектешмин. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Буйруса 23 апрелде жөжөлөр чыгат, алам дегендер комментарийге же астындагы номерге кайрылсаңыздар болот. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.